Biz 4 sort alып келдик. Жөөктөрдү колдон келишинче чоң кылып 90 кылганбыз. Багыл жаңырык болгондон кийин батпай калбасын деп. Сильвана суу аз ичкен жерлерге абдан сонун түшүм берет. Бизге дагы эрте бышуучу сорт керек десеңиздер, бизде Коломба сорту бар. Бул Голландиядан эң жаңы чыккан сорт экен бул. Рашида деген сорт. Камелия сорт дегилген. Түбү ар биринде кыскасы 5тен 6дан 12ге чейин ушундай бутактар чыгып турат. Көрдүңүздөрбү? Жоондугу кадимкиден мынакей. Урматтуу дыйкандар, быйылкы жылы биз картошканын эң жакшы сортун алып келип тиктик. Кайсы сорттор десеңиздер? Биз 4 сорт алып келдик. Биринчиси мына мен турган жер Сильвана. Сильвана сортунун эң жакшы жери бул 110 күндүк картошка. Түшүмдүүлүгү суу аз ичкен жерлерге абдан сонун түшүм берет. Мисалы, суу тартыш жерлерде тиксеңиздер болот. Кайракы жерлерде тиксеңиздер болот. Тамчылатуу системасы болсо, бул адан да жакшы экен. Себептигине мынакей көрүп турсуздар. Могу жер 1,5 ай болду азыр өсүп чыкканына. Мынакей азыркы учурда карасаңыздар, бүт тегиз гүлдөп, 2 эле суу ичип туруу. Азыркы учурда мынакей гүлдөрү, мынакей сиреневый деп койсок болот, мындай жашыл гүл. Түбү ар бири жоондугун караңыздарчы, мына сабактын жоондугун. Жөөктөрдү колдон келишинче чоң кылып 90 кылганбыз. Багыл жаңырык болгондон кийин батпай калбасын деп. Мынакей бул картошканын артыкчылыгы сүйрү. Кайракы жерде айтып атпайм, дагы бир жолу кайталайм. Мынакей карасаңыздар, арасына кирсеңиздер, чоңдугу мына 1,5 айда укмуш мынакей. Могу жерди көрсөңүздөр, аша мына могу жер мынакей. Ушу жерде турат картошка. Бийиктиги да абдан сонун. Мына могу жерге өтөйүн азыр. Мына жер ушул бийиктикте турат. 2 эле суу менен 2 суудагы жыргатып ичкен жок. Чуркатып койду. Себептигинде Сильвананы сугарганда ашыкча суу болуп кетсе, бул чирип кетет экен. Себептигинде бул кайрак жерге, суу аз ичкен жерлерге жакшы өсөт экен. Суу мас же болбосо 2-3 жолу сугарылат десе, мен сиздерге ушул картошканы сунуштайм да, Сильвананы. Бизге дагы эрте бышуучу сорт керек десеңиздер, бизде Коломба сорту бар. Бул 60-65 күндө. Мынакей көрүп атсыздар. Азыркы учурда 45 күн болду картошкага. Мынакей 1,5 ай 45 күндө. Мына 45 күндө уже жетилип, азыр мынакей өзү гүлдөп, бүтүп, мынакей азыркы учурда саргайып баштады. Бул сорттун да артыкчылыгы тоголок болот. Эрте сатканга мындай тезирээк кабыл катып, тезирээк сатканыңыздарга жакшы. Бу да Голландиянын сорту. Өзү тоголок болот, сырты сары болот. Агыш сары болот, ичи сары болот. Анан берки картошкаларды бол оңкул-чоңкул болуп, бул тешик-мешик болбойт, сүйрү сонун, кооз картошка болот да. Жакшысы мынакей, эгер алам десеңиздер, ушул Коломбаны мынакей эрте тигем, эрте сатам десеңиздер, мына түштүк жактагылар, же болбосо ылдый жактагылар, баягы ызыгыраак жердегилер тиксеңиздер, сиздерге ылайыктуу бул. Себептен эрте сатасыздар. Андан тышкары бул Голландиядан эң жаңы чыккан сорт экен бул. Рашида деген сорт. Ойлоп жүрөсүз, картошканы Рашида десе, бунун алманы Рашида десе, картошканы да Рашида деп ат коюп алды депчи. Жок, бизде именно ошол жактан кагазы келип, сертификат. Рашида деген келди. Мунун жакшы жери вирус ооруларына устойчивый экен. Саргайбайт. Эң жакшысы картошканын багы парша оорусуна калдыкпайт. Фитофтороз, альтернариоз деген оору жок, мынакей ар бири таза. Көрдүңүздөрбү? Жоондугун көрсөңүздөр, мына сабактардын жоондуктарын караңыздарчы. Монун жоондуктар мына бир бармактай болуп туруп, көрдүңүздөрбү? Жоон. Аябай мынакей, бунун да бою мынакей. Бул өзү орто түшмөрүчү 70-75 күндүк картошка. Бийиктиги өзү көрдүңүздөр, мынакей. Түйүндө ар биринде 16 сабактан 10 сабакка чейин азыр бар ушул жерде. Түшүмдүүлүгүн эми Кудай буйруса, мынакей жанагы бул жактагыдай эле түшүмдөрүн эми 1 айдан кийин сиздерде түү чоңоюп калат. Ошондо сиздерге касып, көрсөтүп, дагы кандай артыкчылыгы бар экенин көрсөтөбүз. Ушул эле сорттордун жанында биз атайын багыл өзүбүздүн айылда тигип жүргөн традиционный эле уруктар, ошону тиккенбиз. Айырмачылыгы биртөө эле чоң. Аябай эле чоң. Мынакей көрүп атсыздар, могу жерде кызыл картошка тиккенбиз. Ушул жерде эле өсүп тигип жүргөн, мынакей көрдүңүздөрбү, айырмачылыгы тиги картошкалардан. Бул али жөөк жаба элек. Төгүндө мынакей бирден эле же экиден эле мынакей бутактар бар, мынакей көрдүңүздөрбү, мына.
мына момундай. Мына буларда уже мынакей вирустук оорулар бар мынакей. Альтернариоз, фитофтороз ушул жерде баарында бар да. А бул жактарды көрдүңүздөрбү? Мынакей. Мына эле көрсөңүздөр. Картошкалар эми сонун бул жактыкы. Экинчи талабыбыз бул жерде. Бул жерде камелия сорт тигилген. Орто убакытта бышат 75-80 күндүк. Мунун өзүнүн өңү саргыч болот дагы, сүйрү анан жалтырак картошка болот. Кудай буйрса мына могу сортту да көрүп турсуздар. Бийиктиги мынакей. Почти менин белимен өйдө болуп тур да. Азыркы учурда мынакей бул камелиянын бир артыкчылыгы бар экен, тегиз гүлдөбөйт экен да. Аз-аздан гүлдөп мынакей ушундай болуп гүлдөп турат. Бирок түбү ар биринде 10дон кыскасы 5ден 6дан 12ге чейин ушундай бутактар чыгып турат. Көрдүңүздөрбү? Жоондугу кадимкидей мынакей. Түбүн пока ачып көрө элекпиз. Кудай буйрса чоңойсун. Бир сыйра мунулар гүлдөп бүткөндөн кийин ачып көргөзөбүз. Тигилгенине азыр 1,5 ай болду. 1,5 айдын ичинде дагы ушундо бизге азыр 40 где-то 45 күн болду. Дагы бир 30-35 күндө бул бышууга келип калат. Мына ошол учурда сиздерге көлөмүн дагы, чоңдугун дагы, ар бир түптө канчачлуу экенин сиздерге көрсөтөбүз. Мына ушул сорттордон бизге кабарлашабыз. Биз алат элек десеңиздер, мына ушул бизге кайрылыңыздар КМЦга. Кудай буйрса 4 сорт жана айтып аткан жогоруда 4 сорт алып келгенбиз. Ошол 4 сорттун ар биринен сиздерге күзүндө урук даяр болот. Биз эгер урук боюнча маалымат алам десеңиздер, бизден Таластагы дарекке келиңиздер. Талас шаарында Советская, азыркы Атай Огонбаева көчөсүндө 116 КМЦ Багбан Ордо. Байланышып дагы маалымат алам десеңиздер, биздин жогоруда турган телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот.